Бүгүнкү эксклюзив подкастыбыздын коногу 20 жаштагы Фарида Абдуева. ММА боюнча Борбор Азиянын жаңы чемпиону. Кыргызстанда аны жаңы Валентина Шевченко деп атап калышты. Ал өлкөбүздөгү аралаш мушташ өнөрүнүн эң жарык өкүлдөрүнүн бири. Бүгүнкү подкастта спорттогу чоң жол, мүнөздүн күчү жана UFC'ге карай багыт тууралуу сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу эксклюзив KG каналынын көрөрмандары. Бүгүн биздин эксклюзив подкастта биздин коногубуз бул кыргыз ММА'дын, кыргыз спортунун жаркын жылдызы Фарида Абдуева. Абдан кубанычтамын сизди көргөнгө биздин подкастта. 19 апрелде Алматы шаарында Борбор Азиялык ММА лигасынын Октагон деген лигасында финалда эч качан утулбаган казашканы, Аян Турсун деген казашканы Фарида Абдуева жеңип, азыр ушул Октагон лигасынын чемпиону болду. Жалпы айтканда, мындай Борбор Азиянын ММА'нын чемпиону болду деп айтсак болот. Сизди куттуктайм. Абдан мындай күйдүк, балет еттик сиз үчүн. Абдан мындай оор таймаш, оор беттешүү болду. Бирок сиз жеңип чыктыңыз ошодон. Ошон үчүн биздин бүгүн подкастта сиздин жолуңуз боюнча, сиздин пландарыңыз боюнча, сиздин машыгууңуз боюнча кылсак, анан алгачкы суроо бул каякта төрөлдүңүз? Анан сиздин ата-энеңиз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай тарбия берди сизге? Баарыңарга салам. Биринчиден мен да кубанычтамын ушул жакта отуруп сиз менен маек кылганыма. Мен өзүм Кыргызстандан болом. Бишкек шаарында төрөлүп өскөм. Дагы ушундай мен үй бүлөдө жалгызмын. Апамдын жалгыз кызымын. Кудайдын буйругу менен апам мени жалгыз өстүргөн. Атам жок. Апам кеминден болот. Мен дагы ушул апам менен өсүп, өзүм да кеминдикмин деп да айтсам болот. Бирок Бишкектен эле өскөм. Бишкекте окугам. Ошо. Бирок ушу спортко келе жатканда агам муайтай менен машыгуу кылып атканда көрдүм деп айттыңыз. Азыр жалгыз өстүм деп атасыз. Эки буртуган агаңызбы? Жок, жалгыз өскөм. Ал байкем, тайкемдин баласы да. Ал өзү айылда турчу. Анан бизге Бишкекке келип, соревнованиялар болгондо биздин үйдө болуп, Токтоп турчу. токтоп турчу. Анан мен ошол кээде соревнованияларга да барчумун, ошол Күйөрман катары. Күйөрман катары. Бирок кичинекей болчумун анда. 6-7 жаш болчумун го дейм. Ошондо күйүп кеткем да өзүм. Ушул менен машыккым келет деп. Ушундай соревнованияга чыккым келет деп, именно муайтайды. Ооба. Ал кеминден муайтай менен машыгып жүрчү беле? Ооба. Кеминден. Өзүңүз ошол мектеп кезиңизде кандай элеңиз? Мындай спокойнойбу же кичине мындай хулиганский немелер бар беле? Хулиганский немелер жок болчу го дейм. Спокойно эле болчумун, ооба. Бирок активист деле болчумун. Ал нерсеге катышып, бул нерсеге катышып, ошо Энергияңыз көп болду окшойт, э? Бирок спокойно эле болчумун. Мындай эч кандай аңгемелерге түшкөн эмессиз, э? Жок. Мен сураганым, анткени көп спортсмендер ошо энергиясы көп болуп, кичине мындай тартипти бузуп дегендей кичине хулиган болуп, анан спорт түзөп кеткен да аларда. Ошондо көп учурлар болгон. Анан спортко 14 жашымда келдим дедиңиз. Эми чоң спортко 14 жаш деген бул чоң эле срок болот да. 14кө чейин эмнеге барган жоксуз спортко? 14кө чейин мен чынын айтам, кичинекей кезимден эле айтып кетсем, баргым келчү, бирок ошо апама коркчу экенмин айтканданчы. Мен ушинтип мушташкым келип атат деп, билбейм, мени туура эмес кабыл алабы деп, же мени колдобой коебу деп ушундай коркчумун да. Анан ал убакта дагы башка нерселер да көп болчу, там кружок, ушундай нерселер да, мектеп, окуу дегендей. 14 жашымда азыр так айта албайм эмнеге 14 жашымда именно келдим. Бирок ушундай бир мындай аян келди деп да айтсам болот. Бирдеме түрткү болдубу? Болду, мен барам деп бир кандайдыр бир чечим кабыл алдыңыз да?
ооба бирок ошо азыр айта албай атам кандай болду, бирок ушундай ичимде бир нерсе ойгонуп кетти десем дагы болот да. Анан сразу эле айттым апама, мен барам ушундай деп. Анан апам макул деди. Бирок ойлодум эми 1-2 ай барып эле таштап коет деп. Бирок мен ушу келгенде эле сразу билдим, то что мен эми жөн эле эмес да бул. Бул менин спортум деп ооба, да. ооба. А мына кружокторду айтып кеттиңиз. Кайсы кружокторго барчу элеңиз? Мурда танцга барчумун. Дагы жанагындай эми кичинекей кезде вязание, унутуп калдым уже немелердин аттарын. Мындай кыздардын немелери кружоктору турбайбы? Барчумун, ооба. А мындай кыялдарыңыз бар беле? Ушу спорттон тышкары мүмкүн бийчи болуп кетем, же окумуштуу болуп кетем, же бирдеме, же ойдун баары спортто эле беле? Андай ойлорум деле жок болчу го дейм. Спортто эле болчу. Ушу кыялым болчу, ушу спортко тренировка кылуу кыялым болчу да. А мындай кээ бирөөлөр келип атайын бир мындай чемпион мира болгум келет же чемпион Азии болгум келет деген нерсе жок болчу да мындай. Өзүмө рамкаларды койчу эмес экенмин да. Жөн эле тренировка кыла берчүмүн да, ушул мага жакчу экен. Анан 14 жашыңызда эң биринчи машыгуу каякта болду? Эсиңизде барбы? Ооба. Биз азыр бул залда да жөн эле отурган жокпуз. Менин спортко деген биринчи кадамдарым ушул жактан башталган. Ушул Ахиллес залы менин биринчи залым. Биринчи тренерим Александр Кононенко ушул залдын ээси болот. Ушул залдан баштагам. Ошо биринчи машыгууга келгенде сразу эле түшүндүңүз да, ушул жакта бул менин спортум экен, ушул жака машыккым келет деген кандай мындай ощущениялар болду ошондо? Биринчи келгенде эле тренировка мага абдан жакты. Тренировка абдан жакты, анан тренировкадан кийин эле экинчи тренировкага баргым келип эле уже ушул күндү күтүп аттым да, качан тренировка болот депчи. Ал убакта биз 3 маал тренировка болчу. 3 маал дейм да, 3 күн. Жумасына 3 жолу. 3 жолу, ооба. Ошо анан абдан жакты мага. Абдан жагып, анан тренировкаларды эч калтырчу эмесмин. Бир 3 жылдай бир да жолу тренировка калтырган эмесмин. Ушул мага жагып, бирок мындай бир айтып атам го, бир өзүмө бир рамкаларды койчу эмес экенмин. Мисалы, чемпион мира болом, анан ушул болду дегендейчи. Ар бир соревнованиядан кийин уже экинчи күнү мен тренировкада болчумун да. Ушул. Ал убакта түшүнчү эмес экенмин да, эмнеге даярданып атканымдычы. Жөн эле тренировка кыла берчүмүн, эмгек кылчумун, бул мага жакчу. Азыр да жагат. Жөн эле ички кандайдыр бир каалоолоруңузду эле артынан барган турбайсызбы? Ооба, ооба. UFC'нин чемпиону Валентина Шевченко, биздин кыргыздын жараны, ал дагы өзүнүн интервьюсунда айткан, биринчи тренировкага барганда эми мынтип билбей эле барып аткан, бирок мен деле жана подружкалар менен короого чыгып, ойногонду жакшы көрүп ошака кетип калчумун деп. Сиздики ошондой болду беле? Жок, меники андай болгон эмес. Тренировкаларда айтып атам го, мындай бир да күн болгон эмес. Жөн эле тренировкага барбайм деп. Же ооруп калсам да, же бир нерсе болуп калса да, мен тренировкада болчумун ар дайым. Кээ бирөөлөр айтчу, сен жиндесиңби депчи. Бирок билбейм, эми ушундай жакшы экен ушунчалык. Мектепте жанагы улуу класстарда балдар тийишип, тиги болгондо ошо тренировка кылган сапаттарыңызды колдондуңуз беле? Ошондой учурлар болду беле? Жок болгон эмес. Же балдар билчү, бул муайтайга болот, буга тийбей эле коюш керек деп. Жок, балдар билчү, ооба, бирок эми өзүмдүн деле мындай спокойный эле болчумун. Эч кандай ситуациялар жок болду андай. Негизи ушул турмушта таймаштан башка ушул муайтайдын же ММАдын сапаттарын колдонгонго кажети болду беле? Мисалы үчүн Валентина Шевченко дагы токтолуп кетсек, аны бирөө тонойм деп кол салыптыр, анан Валентина Шевченко анын немесин жаагын сындырып коюптур да, ошондой болгон жок беле? Учурлар. Андай болгон жок.
андай болгон жок. Адан Кудай сактады, э? Ооба, Кудай сактады, андай болгон жок. Анан ушу апаңыз дагы айтпадыңызбы, апаңыз ушу 2 айда эле таштап коет деп. Кайсы убакытта апаңыз түшүндү, жок, бул чын эле кызыма жаккан спорт экен, ушул жактан бирдеме чыгат окшойт деп? Эми биринчи убактары эми анча мындай орусча айтканда всерьез кабыл алган жок. Ушу таштап коет эми жөн эле депчи. Бирок бир эки жыл өткөндөн кийин уже түшүнүп баштады окшойт. Мени адамдар таанып баштаганда, мен чоң бойлорго чыгып баштаганда ошондо колдой баштады. Молодец кызым деп. Азыр да колдойт. Эң биринчи соревнованияңыз, таймашыңыз эсиңизде барбы? Айтып берсеңиз. Эң биринчи бул чемпионат Бишкекте болгон. Ушул залда өткөн чемпионат. Канча жашта элеңиз? 14 жашта болчумун. 14 жашта. Ошо бир эле бой өткөзгөм. Албыстагы эми биздин залдан болчу, чогуу тренировка кылчук. Ошол менен мушташканбыз экөөбүз. Кандай уттуңузбу? Уткам, биринчи боюмду уткам. Сезимиңиз кандай болду биринчи утушта? Эсимде жок, бирок эми мындай вау деп деле болгон жок го дейм. Кадимкидей эле уттум дегендей эле болду. Анан эң биринчи утулушуңуз эсиңизде бар болуш керек, э? Ооба. Ошондо чемпионат Кыргызстанда болду окшойт. Ал дагы атаандашым биздин чогуу бир залда кылчук. Ал ошого утулуп калган. Эми кандай бир кайгырдым деген деле жок болду. Эми Рабочий момент. ооба, рабочий моментти деп эле кабыл алдым, андай депрессия деген жок. Негизи бир утулганда ыйлап, депрессияга түшкөн маалдар болдубу? Ооба, болгон. Мен эми бүт эле бойлорумду уттум деп да айта албайм. Утулганда күндөр болду. Именно мынтип мен утулдум деген эме эмес да, кандай десем. Именно менин тренерлерим мени колдоп, анан башка адамдар мени колдоп, анан алардын мындай бир ожиданияларын актай албай калдым деген ойлор үчүн мындай капа болгом. Ошо. Эң биринчи тренериңиз Александр Каноненко, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кандай таасир кылды сизге? Ал тренерим менен аябай ыраазымын. Биз ошол биринчи тренировкамдан баштап эле, биринчи тренировкадан эмес, кичине убакыт өтүп мени байкап калат. Ал убакта бизде залда кыздар өтө көп болчу, бир 10 кыз бар болчу го дейм. Адам да көп болчу. Анан мени байкап кичине мага мындай внимание кылып баштайт да. Кичине менен иштеп, анан мен аны байкап дагы иштеп баштадым да. Көбүрөөк машыгып. Анан тренерим ошол мага всегда эле ишенчү, мени ар дайым колдочу. Биз иштешпей калганыбызга 1 аз эле болду, бир аз эле эмес, 3 жыл болду окшойт. 3 жыл болду. Эми жашоодо ар кандай нерселер болот экен, анан иштешпей калдык. Бирок азыр мамилебиз жакшы, сүйлөшөбүз. Азыр мен ошо тренеримден кийин немеде Таиландда тренировка кылып баштадым. Ошо Таиландка кетип калганыңыз үчүн иштешпей калдыңызбы, же башка бир кандайдыр бир причина болдубу? Ал эми экөөбүздүн ортобуздагы бир кандай бир причина бар. Тил табышпай калдыкпы, же ушундай нерселер болуп кетти. Анан мен бул жакта тренировка кылгым келчү негизи, Кыргызстандачы. Бирок тренерим жок, залым жок. Анан ушундай чечимге келдим. Ушул Таиландка полностью ушул жака
көчүп ошол жактан тренировка кылгам. Азыр Таиландтагы залга дагы жетебиз. Ага чейин сиз мындай любительский деңгээлде абдан көп таймаштарга катыштыңыз. Ошондо мен карасам бул жакта жалаң эле тайский бокс эмес, тайский бокс, жөн эле бокс, ушу санда, таэквондо, даже бирманский бокс деген кандайдыр бир 5-6 спорттун түрлөрү менен чыгып жүрдүңүз, э? Кантип ушул жолго түштүңүз? Жөн эле подряд тандай баштадыңызбы? Жок, ал ошо менин тренериме рахмат. Бизде эми тай бокс боюнча бир жылына бир-эки жолу эле соревнованиялар болот да, бирок ал өтө аз. Анан эми ударный вид спорта болгондуктан кандай башка түрлөрүнө деле мындай мушташ алабыз да. Примерно окшоштуруп. База бир да. База бир окшоштуруп мушташ алабыз. Ошол үчүн тренерим мени мындай өссүн деп башка соревнованияларга да чыгарчу. Бокс эми көп эле да, бокс, ММА дагы бир. Ушу санда, ооба. Бирманский бокско чейин барган турбайсызбы? Эмне үчүн башка кандайдыр бир муайтайдан башка ошол бир, мисалы үчүн жөн эле бокско токтоп калып калган жоксуз? Билбейм, эми тайский бокстон баштаган себеби ушул спорт мага жаккан. Буттар менен да эми бүт нерсени кыла аласың да, буттар менен, колдор менен, чыканак, клинч, бардык нерсени бир спортто кошуп койгон десем дагы болот. Ошол үчүн ушул спорт мага жагат. Анан ММАга өткөндөн кийин ушул спорттордун баарынан эң чоң таасир кайсы спорт берди ММАга? База сыяктуу. Тайский бокс. Тайский бокс, э? Тайский бокс. Анан бул жактан сиздин титулдарыңызды карасам абдан таң калып атам да, чемпионка мира по тайскому боксу дейт. Ооба. Бул кайсы жылы болду эле? Анан кандай болду эле? Бул 2023-2022 болду окшойт. Эсимде жок. Таиландтан утуп келдиңизби? Ооба, Таиландта чемпионат өткөн, ошол жактан бирок 2 эле бой өткөздүм. Ошол 2 бойду утуп, ошо. Анан чемпионка Азии по ММА, победительница национального чемпионата Кыргызстана по ММА, чемпион Кыргызстана по боксу дейт. Ооба. Победительница Кубка Кыргызстана по ушу санда, чемпионка по бирманскому боксу, чемпионка по кикбоксингу. Ошол титулдардын арасынан эң сизге маанилүү кайсы титул болду любительде? Любительде. Любительде бир канчанчы жыл эсимде жок. Чемпионат Кыргызстана болду окшойт. Анда мен өз вес абайымда урушуп бүттүм. Анан дагы бир Казакстандан бир кыз келген. Атайын мындай бир беттеш кылалык депчи. Анан Сиз мененби? Жок, мен менен эмес, башка кыз менен. Бирок ал башка кыздыкы ошо менин залымдан болчу, аныкы болбой калыппы, бирдеңке болуп. Анан мен өзүмдү сунуштайм, өзүм. Мага тренер айткан эмес, мен өзүм барып, а можно я деп айткам. Анан ошол ал касашкада мындай күчтүү болчу, жашы дагы улуураак болчу. Анан мен айттым, мен чыгам деп. Анан ушинтип чыгып, ал бойду жакшы мушташкам, жакшы бой көрсөтүп уткам ал бойду. Ошол бойдон кийин менин профессиональный карьерам башталып кетти десем да болот. Бул тайский бокстон белем? Бул беттешүү. Ооба, тайский бокс. Ошол тайский бокстон өтүп, анан ошолдон кийин ушул кыз менен эле бизде реванш кылат, бирок профессиональный түрүндө. Казакстанда урушканбыз. Сиздин эң биринчи алгачкы профессиональный беттешүүңүз болгон турбайбы ошондо, э? Ооба, Казакстанда. Аны да уттуңузбу? Аны да уттум. Аны уткандан кийин мени ошол Октагон лигасы көрүп калды. Анан жазышыптыр ошо тренериме. Ушундай чыккыңар келеби деп. Анан биз макул болдук. Анан ушинтип башталып кетти да эми. ММАга кирип кеттим. Профессионалдык бокс такыр башка деңгээл, такыр башка дүйнө, любительге караганда, туурабы? Ошону сездиңизби? Дароо эле сездиңизби?
Ооба. Анткени экөөнү да тең жеңил эмес. Любительде эми бир бой өткөзбөйсүң, ал жакта 3-4 бой өткөзүшү мүмкүнсүң. Бул профессиональныйда бир эле бойго мындай настрой кыласың, бир бойго даярданасың. Анын фокусунун баары бир соперникте болот да. Ал соперникти да билесиң. Ошол үчүн мен сразу эле айырмачылыгын көрдүм. Любительде таймаштарга катышып жүргөндө мектепте окуп жүрдүңүз да? Ооба. Ошол мектептеги окууга мындай таасир берген жокпу? Мындай отставание болуп? Таасир берди. Бир 9-класска чейин мен отличница болчумун десем да болот. Анан спорттун айынан эмес, эми спортко берилген үчүн кичине калып калып аттым окуудан. Анан ошонун себеби менен анан 1-класстарда, 10-класстарда уже школого баргым келбей калды. Чынын айтайын, үйдөн чыгып апама школого бардым деп барчу эмесмин школого. Ошо бирок бул туура эмес, билем. Мындай нерсени кылбаш керек. Бирок ушундай болуп калды менде. Спортту тандап калдым. Отчисление кылып койгон жокпу? Ага да барган, бирок жок, кылган жок. Бүттүңүз 11-де? Ооба, 11-де бүттүм. Кудайга шүгүр бүттүм. Анан окууну улантуу деген пландар болду беле? Апаңыз айткан жокпу, спортту эмне кыласың, давай окуш керек, университетке тапшырыш керек, диплом алыш керек, кесипке ээ болуш керек деген сөздөр болгон жокпу? Жок, болду. Мен азыр окуйм, бирок эми заочно да. Эми окуйм десем дагы антип айта албайм. Эми немеде Москва университетине тапшыргам заочно, бирок мен эми школду бүткөндө чын айтам, окугум келчү. Мынтип окуу жайга тапшырып, студент болуп болгум келген, бирок мен каалаган окуу жайга менин каражатым жок болуп калды. Ошол үчүн дагы мен спортко полностью кирип кеттим да. Каяка кааладыңыз эле окуганды? Мен бул жактан ауытса окугум келчү, болбосо Америкага барып окугум келчү. Албетте абдан чоң каражат керек аяка. Анан ушундай болуптур. Ушуну окуйм, болбосо окубайм дедим да. Анан бирок ал болбосо дагы эми тапшырып койдум да немеге, башка окуу жайга. Кайсы факультетке? Лингвистика. Кайсы тил? Английский, анан испанский. Англис менен испанча сүйлөй аласызбы мындай эркин? Англисче сүйлөй алам, бирок испанский эми окуп атам да. Испанскийди эмне кереги бар? Эми жөн эле, для себя. Нравится, жагабы? Ооба. Мындай негизи спорт көп убакыт жейт да. Анан апаңызга бир жардам берип, башка бир жумушка орнотуп деген ошондой талаптар койгон жок беле апаңыз? Же эркин бердиби? Жок, давай спорт менен машык деп. Апам өзүмдү кичинекей кезимден бери эле эркин койгон. Эми эркин койгон деген кандай десем, чечимди өзүң кабыл алсаң болот деген шарт түзгөн экен да. Ооба, бирок албетте тарбия берген, мындай туура эмес, туура жактардан мынтип немелерин берет, советтерин. Бирок көп нерсени мен өзүм чечем да. Кичинекей кезимден бери эле ушинтип мындай самостоятельный болуп калгам да. Ошол. Спортто мындай айтып атпайсызбы, бир дагы немени тренировканы машыгымы калтырган эмесмин деп. Бирок ушундай учурлар болду, абдан оор болуп, мындай таштап коеюн деген ойлор келген учурлар болдубу? Ооба, болгон. Бирок Кайсы убакытта, эмне үчүн? Эмне түрткү болду эле ошого? Менин эң эле кыйын ушул кыйын болгон нерсе бул ушул мен тренер менен иштешпей калганда бир жылдай өзүмө келе албай жүрдүм. Ал себеби менен мен апам менен, жакын досторум менен, баары менен сүйлөшпөй калгам.
мындай мамилебиз жакшы болбой калган. Ошол убакытта мага өтө оор болду. Ошо эмне кыларымды билбей калдым десем дагы болот. Ал убакытта дагы жанымда эч ким жок болчу. Бир досум бар болчу. Ошол мага жардам берди. Ошол убакыт мага кыйын болду. Негизи мындай биздин коомчулуктун көз карашы ушу кыздар ушундай мушташка, бокско, ММАге катышпай эле койсун, болбой эле койсун деген мындай эмеси бар да, көз карашы бар да. Ошону сезген жоксузбу? Сезем, азыр дагы сезем. Азыр дагы мени мындай кыз деп көп серьез воспринимать этишпейт. Бирок мен өзүмдү мындайча айтканда балдар менен мындай бир даражадабыз деп ойлойм да. Анткени биз бирдей тренировка кылабыз, бирдей бардыгы бирдей да биздики. Жөн эле мен кызмын, булар балдар. Анан андай нерсе бар, анан болот мындай нерсе уже билбейм. Көнүп да калдыңыз болуш керек, э? Ооба. А негизи ушундай азыр баштап аткан кыздар сизди көрүп, мисалы үчүн спорт менен күйгөн, таэквондо, карате, дзюдо, башка түрлөр менен күйгөн кыздарга кандай кеңеш берет элеңиз? Өзүнүн максатына жетем деп, жанагы айлана чөйрөдөн сөздү укпай, ушул өзүнүн максатына кантип басыш керек? Мен айта кетсем, мен андай нерселер көп болду. Менин бир туугандарым, мен жакын жүргөн адамдар мага ишенчү эмес. Бирок ал бир кандай бир түрткү бериши мүмкүн кээ бирөөлөргө. Кээ бирөөлөр чөгүп кетиши мүмкүн. Ошол үчүн мындай көп нерсеге көңүл бурбаш керек да. Эгерде чындап ушул максатыңар бар болсо, чындап ошону жакса ушул нерсе, анда ушул нерсеге эч кандай тоскоолдуктар болбош керек. Анан тайский бокстон сиз ММАга өтүп кеттиңиз, профессионалдык ММАга. Эмне үчүн ММАды тандадыңыз? Мен уккан боюнча каражат суроосу дагы пайда болду, же дагы кандайдыр бир башка себептер болдубу? Чын айтсам, мен ММА түрүнө өткүм келген эмес. Вообще өткүм келген эмес. Ушу муайтай мага жакчу, анан ушу муайтайдан профессиональный түрүнөн дальше кетким келген. Бирок менин ушу тренерим мага туура кеңеш берген. Муайтай жакшы, ооба, бирок муайтайдан мындай көп нерсеге жете албайсың да. Бул көп нерсе дегенде бул ошол эле каражат, ошол эле кандай десем, Карьера сыяктуу. Карьера сыяктуу. Анткени ММА азыр абдан популярдуу болуп атпайбы дүйнө жүзүндө? Анан эң эле алгачкы профессиональный ММА октагонго түштүңүз, туурабы? Ооба. Деңгээли башка бекен? Любительский караганда же муайтайга караганда, же ошондой эле бекен? Деңгээли башка. Ал жакта публика деген бар. Сразу эле айырмачылыгын көрдүм. Эмнеден айырмачылыгы? Кичине мындай серьезныйраак десем дагы болот. Бар жок нерсе серьезныйраак. Ал жакта уже кадимкидей кандай десем, кадимкидей корпорация, кадимкидей бир неме да. Чоң шоу бизнес да бул. Чоң шоу бизнес, ооба, туура айтасыз. Анан алгачкы бойлоруңуз, алгачкы эки боюңуз мындай жеңил даражада өттү. Бул Дарья Лунева менен Гунур Ганбарова. Дарья Лунинаны чечим менен, бир тараптуу чечим менен, Гунур Ганбаровну технический нокаут менен уттуңуз, жана сонун бир middle kick менен. Анан үчүнчү бойдо менин байкашым боюнча, үчүнчү бойдо кандайдыр бир проблемалар пайда болду. Бул Азербайжандын спортсменкасы болуш керек, Зульфия. Жок. Үчүнчү бойдо мен утулуп калгам. Үчүнчү бойдо сиз Ризинде, ооба, Анастасия Свитковская деген Украинанын мушкериге треугольник, рычаг треугольник армбар менен утулдуңуз. Ошондо
бул мындай проблема болду ушул күрөш керек экен, джиу-джитсу, грэпплинг керек экен деген. Ал нерсе анча мага кандай десем проблема болгон жок. Ал бойго мен ал кызды мен мындай уталат болчумун да. Бирок ошол айта кетсем, жанагы 1 жыл айтып атам го немеде жүрдүм. Депрессияда. Депрессияда жүрдүм. Ошол убакта болуп калды да, ошол бойчу. Анан ошонун айынан мындай башыңда көп нерсени ойлоно берсең, морально кыйналсаң, мындай телоңа дагы берет экен да. Анан ошол бойдо дагы өзүмдү мындай слабый сездим. Бир күн калганда ооруп калдым. Анан ал жакта чыкпай койсом да болот болчу, бирок эми чыгыш керек болуп калды да. Каражат жактан дагы, анан эми билбейм, мындай намыстанып дагы чыгып кеттим да. Бирок азыр ошондой ситуация болсо мен чыкпайт болчумун. Уже түшүнүп калдыңыз да, кандай. Ризингге негизи дагы чыгасызбы? Же ошол жалгыз эле бой болмой болду? Ал бир эле бойго болчу, ошол бойдон неме болмок. Ал бойду утсам, балким контракт бермек. Бирок ал бойду утуп калдым. Анан азырынча билбейм, Райзинга кайра жокко дейм. Жок, анан 4-үнчү беттешиңиз Азербайжандын мушкери Зульфия Курбашева деген. Жок, узбечка. Узбечка беле? Узбекистан. Узбекистанда. Ошол бойдо мен байкаганым 2 жолу сиздиге тейкдаун кылды. Жана дзюдонун приему окшойт, жан башкалыгы. Ошондо 2 жолу партерге жыгылып калдыңыз. Ошондо ой келген жокпу ушул күрөш жакты дагы кичине усилить этиш керек деп? Эми мен ММА биринчи келгенден эле сразу эле билгем, мен күрөшүмдү коюш керекмин. Анткени биринчи боюм мен мушташканда мен күрөштөн 0 болчумун. Анан түшүнчүмүн, күрөшүм жок, эми күрөш коюш керек экен. Анан ал 3-чү бойда мен күрөшүм жок себебинен эмес, мындай кичине кандай десем, өзүмдү таштап койгомбу же өзүмдү кичине таштап койгом да. Анан ошол жамашка кетип калгам. Бирок азыр күрөш менен эме болуп атасыз да, машыгып атасыз да. Ооба. Күрөш, грэпплинг. Ооба. Анткени мисалы үчүн мына Зейнап Джафари менен ушул азербайжандык мушкер болуш керек, Зейнап Джафари деген, анын мен байкап калдым, бир жакка бутка кирип жыктыңыз да. Анын үстүнөн маунттан уттуңуз. Ошондо көрүндү да, мында күрөштүн немеси, өзөктөрү чыга баштады деп. Бирок мен айтканым эмне үчүн, мисалы үчүн Валентина Шевченко, эми базовый ал дагы тай боксер, акыркы бойлордун көбүн именно болевой же удушающий менен бүтүрүп атат, нокаут эмес. Анан ошол жагындагы сиз кандайдыр бир машыгасызбы? Сиздики жалаң эле же технический нокаут, же решение, туурабы? Ооба, мен негизи эле күрөшкөндү аябай жакшы көрөм. Анан күрөштүн азыр бир жакшы даражадамын деп ойлойм. Эми адамдар менин мурунку бойлорумду көрүп кичине неме дешет да, эми күрөшө албайт депчи. Бирок азыр Кудайга шүгүр, күрөшүм бар. Анан дальнейшем күрөштү да көрсөтөбүз, буюрса. Финалдык беттешүү Аян Турсун, бирде жолу жеңилбеген казак мушкери, октагондун чемпиону. Даярдык кандай болду? Даярдык өтө сонун болду. Биринчиден менин жанымдагы адамдар туура адамдар болду. Менин тренерлерим, командам өтө күчтүү болду. Тренерлерим, спарринг партнерлорум баары мага ишенип атышты, мындай дем күч берип атышты. Анан өзүмө мындай ишендим да, 100% ишендим. Мен ушул бойду утам деп. Ошолардын артынан мен эч кандай бир сомнение болгон жок менде. Ошол үчүн өзүмдү бойдо дагы өзүмдү абдан жакшы сезип аттым. Чемпионский бой 5 раунд. Кыйын бекен 5 раунд? Эми тренировкалары кыйын.
ооба. Өтө эле деп да айта албайм, бирок кыйын болду. Ашыкча спаррингдер, мен бир гана балдар менен иштейм. Менден чоңураак, менден күчтүү, эми все равно эркектер да. Анан алар менен спарринг кылган оңой эмес. Бирок баарына даяр болдум. Ошол нерсе өтүп кетти, уттум. Азыр абдан ыраазымын мен спарринг партнерлорума, тренерлериме, баарына. Ошол беттешүүдө мен көрдүм, сизди рингке такап тейкдаун кылганга аракет кылды, бирок защита тейкдауна мыкты болду, ошондо көрүндү. Күрөшүңүз абдан күчтүү болуп калыптыр. Жанагындай бутуңузду түз туура коюп, эч кандай партерге сизди өткөрө алган жок. Бирок мен байкашым боюнча 5 раундда тең сиз абдан катуу доминация кылып, удаарлардан дагы тейкдаун, граунд паунд баары жактан доминация кылып турдуңуз, бирок эмнегедир бир раздельный решение кылып койду да. Эмне үчүн ошентип ойлойсуз? Мындай болгон жокпу? Кандайдыр бир адилетсиздик болуп атат деп. Уттуңуз, конечно, бирок менин оюмча бир чечим менен утушуңуз керек болчу. Мен деле ошентип ойлодум, бирок эми судьялар ошентип чечсе мен билбейм, эми эч нерсе айта албайм. Балким бир жактан башкача көрүштү, билбейм. Ошол кармашуудан кийин сиз айттыңыз, сиздин максатыңыз эми UFC. Ушул октагондун финалында жеңгенден кийин ушул беттешүү UFC'ге эшикти ачтыбы? Ачты деп дагы айта албайм. Эми ал жөнүндө мен менеджер менен сүйлөшүш керекмин. Дагы сүйлөшө элекпиз. Ошол үчүн мен азыр так эч нерсе айта албайм. UFC'ге барам же кийинки бою UFC деп. Бирок мүмкүн. UFC'ден сунуштар, предложениялар түшүп атты беле? Талабы кандай экен ушу UFC'ге барыш үчүн? Эми UFC'ге талаптар эми түшүп атты десем да болбойт, анткени мен эч жака шашпай элемин. Мен дагы али жашмын. Кичине опыт керек. Ошол үчүн менеджерим сүйлөшкөн деле эмес болуш керек UFC'ге депчи, анткени эми сүйлөшүп баштайт да. Сиз азыр 52 салмагында катышып атасыз, 52-2 болуш керек, Ооба. Анан UFC'де ал жакта дивизионду уже карап койдуңуз, көз жетчүдөбү UFC'ге түшүп калсаңыз? Чемпиону Чен Вейли, Кытайдын мушкери, жакын арада Татьяна Суарестен титулун коргоду окшойт, Карап чыктыңызбы? Ошол дивизионго барасызбы же кичине көтөрөсүзбү вести? Жок, көтөрбөйм. Мен өзүм эле кичинекеймин. Анан ушул вес мага ылайык. Эми ал UFC'де бойлорун прям өтө прям карап неме кылбайм. Бирок UFC'ге чыгарыма көзүм жетет. Бир кандай бир конкуренция кылганга көзүм жетет. Мен сураган себебим, эгерде UFC'ге түшүп калсаңыз, кандайдыр бир обстоятельство болуп калып, Валентина Шевченко менен беттешүү болсо, эмне кыласыз? Андай нерсе болбойт го дейм. Эмнеге? Мүмкүн. Жок, эми мүмкүн эмес. Ал Валентина Шевченко башка вес 57-де. 57-де, мен 52-де. Биз бир мекенибиз бир, Кыргызстанданбыз. Анан ал Эки поезда кошуп койгон бойлор бар да, объединяющий поезд. Ошондой болуп калса, Шевченко менен чыгасың деген суроо болсо, макул болосузбу же баш тартасызбы? Жок, макул болбойм. Эмнеге? Анткени ал менин жердешим. Биз бир өлкөнү чыгарабыз. Анан бизде Кыргызстанда и так эле кыздар аз. Анан ошо бири-бирибиз менен дагы урушсак, ал туура эмес деп ойлойм. Негизи Валентина Шевченко сизге мындай дем бойл, мисал катары болгон мушкерби? Ооба, албетте. Ал өтө жакшы мушкер. Анан дагы Кыргызстанда болгондуктан дагы мага мындай мотивация да берди, ооба. Негизи мындай эң сүйгөн кумириңиз Muay Thai болобу, MMA болобу, ким?
Эми стиль боя деп айтсак, именно боец катары деп айтсак, мага Рафаэль Физиев жагат. Ошонун мушташканы жагат, стиль жагат, бойдо кандай өзүнүн кармаганы жагат. Ошо Рафаэль Физиев. Сиз мектепте кичинекей убакытта бала чагыңызда кумириңиз ким эле ошондо? Ушуга окшошкум келет, ушундай болгум келет деген геройлор бар беле? Жок. Жок болчу, мындай Майк Тайсон сыяктуу. Жок, андай болбоптур. Командаңыз жөнүндө сүйлөшүп кетсеңиз, азыр айттыңыз, абдан жакшы командам, мына тренер менен жанагындай тил табышпай калгандан кийин, анан ким болду тренериңиз ошондон кийин? Ошондо айта кетсем, кээ бир адамдар ойлойт, бул тренерди таштап башка тренерге өтүп кеткен деп. Андай эмес. Бул тренер менен иштешпей калгандан кийин мен айтып атам го, 1 жыл мен тренер жок жүргөм, 1 жылдан көп, жаңылышпасам. Анан ошол Таиландтан эле тренерлер менен кандай бир жол ачылып кетти. Азыр 2 тренерим бар. Анан жакшы эле командам бар азыр. Негизи Таиланддын варианты кантип ачылды? Азыр кыскача түшүндүрмө берсем, азыр Фарида Таиланддагы белгилүү Muay Thai Tiger деген клубда машыгат. Баса белгилесек, Валентина Шевченко ошол жакта машыгат. Жана дагы UFC'нин 2 чемпиону бул Александр Волконовский жана Петр Ян. Ошолор дагы ошол Muay Thai Tiger'да машыгат да. Ошол вариант кантип ачылды сизге? Ким айтты ошол жолун? Же өзүлөрү келип сунуш бердиби? Же кандай болду? Жок, ал биз ошол чемпионат бирге барганбыз Таиландка. Анан ошо ойлор болгон, кичине сбор өтөлүк деп. Анан сбор өтөлүк деп калып калганбыз. Ошол жактан мен менеджерим менен келишим түзүп, анан ал менеджерим мага ошол Tiger Muay Thai'га мындай неме кылып берген, бекер кылып. Анан ошол жакта тренировка кылып баштадым. Азыр ал жакта бекер тренировка кыласызбы? Вообще акча бербейсиз? Ооба, бекер тренировка кылам. Мен Tiger Muay Thai'дын немеси болуп эсептелинем, боеци катары. Анан ошол жакка келгенде деңгээли башка бекен? Кандай экен айырмасы? Кыргызстандагы тренировка менен Таиланддагы тренировка? Эми деңгээли өтө бир айырмаланат десем да жаңылышам. Жок, айырмаланат. Бирок эмнеге мен именно Таиландда тренировка кылам? Бул биринчи эле плюсу башка нерсе мындай алгысытпайт да. Ал жакта мен тренировка эле да, жашоомдун баары тренировка. Тренировка, үй, сон, питание и всё. Бул жакта болсо эми досторуң, бир туугандарың, ар кандай нерселер мындай көп нерселер боло берет. Ошол үчүн концентрацияга ишкетет экен да. Ошол үчүн Таиландты тандадым. Ал жакта мына Волконовский же берки Петр Яндарды көрдүңүзбү? Алар менен чогуу тренировка кылдыңызбы? Ооба, чогуу тренировка кылдык. Шевченко менен тренировка кылбадым. Петр Ян менен, Физиев менен, дагы Мухаммад Макаев менен да тренировка кылганбыз. Ошо Шевченко менен да тренировка кыла элекпиз. Анан ММА жана биз айтып кеткендей чоң шоу бизнес, бул жакта жалаң эле тренер эмес, командада менеджер болуш керек, промоутер болуш керек, матчмейкер болуш керек. Ошонун баары барбы азыр сизде ошондой чоң командаңыз? Ооба, азыр Кудайга шүгүр, менин полноценный командам бар. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, командаңыз ким, тренериңиз ким, промоутериңиз ким? Промоутерим, менеджерим жөнүндө айтып кетсем, менеджерим Саят Абдрахманов, бул белгилүү менеджер, Казакстандан болот. Жанагы Петр Ян, Рафаэль Физиевдин менеджери. Ошол менен иштешем. Тренерлерим болсо 2 тренерим бар. Бирөөсү Франциядан, бирок Таиландда жашап машыктырат. Ал менин ударкам боюнча, анан күрөшүм боюнча дагы тренерим
Руслан Кумахов, ал Россиядан болот, өзү кабардинец, бирок Тайгер Муайтайда эме тренер болуп иштейт да. Ошол. А физподготовкаданчы? Физподготовкадан дагы Тайгердин тренерлери бар, ошолор жардам берет. Анан айттыңыз, мындай только тренировка кылам, только дом. Неужели мындай бир жака чыгып, Таиландтын жаратылышын көрүп, бул Пхукетте да, мен билишим боюнча, Пхукет деген островдо абдан кооз остров, туристикалык кандайдыр бир бейиш деп айтсам болот да. Эми бар жок нерсени көрүп чыктык десем деле болот Пхукетти. Биринчи келгенде кызык болчу, барчук. Азыр болсо эми мындай тренировкадан эми чарчайсың да, ал нерсеге деле убактың жок. Ашып кетсе бир суббота, воскресенье. Суббота күнү восстановление аласың, воскресенье бош жүрөсүң, бирок воскресенье деле эс алгың келет да, анткени понедельник кайра эле тренировка. Бирок эми кээде болот, пляж, природага чыгып чыккан күндөр болот. А тамагы жактыбы, келдиби сизге? Анткени кээ бирлерге жакпайт да тамагы. Эми мен өзүм мындай тамак тандап деле деген нерсе жок. Баарын эле жей берем. Баарын эле көнүп кете алам. Анан ошол үчүн андай кыйынчылыктар болгон жок. Бирок дагы бир чоң кыйынчылык менин оюмча, бул үй бүлөдөн, апаңыздан алыссыз, туугандардан алыссыз. Ошону менен кантип справляться этип атасыз? Эми Сагынасызбы негизи? албетте сагынам. Ашыкча Кыргызстанды сагынам, үйүмдү сагынам, апамды сагынам. Бирок бул спортто мындай жатканда жертвовать этиш керек бир нерсе менен. Ошол үчүн ушундай болуп калды эми. Бирок бул баары временно. Буюрса дагы баары жакшы болот. Кыргызстанга да келип жашайбыз. Ошо. Стиль бояңыз жөнүндө сөз кылып кетсек, менин байкошум боюнча эки нерсени белгилеп кетет элем. Биринчиси, ар бир бойдо сиз номер 1 болуп иштейт экенсиз. Доминация кылып, октагондун центрин занимать этип, мындай давление кылат экенсиз да. Бул өзүңүздүн стилиңизби же негизи турмушта ушундай доминация кылып көнүп калдыңызбы? Же только спорттобу, же эмнеге ошондой болуп атат? Азыр сиз айтсаңыз мен дагы ойлонуп калдым. Турмушта деле өзүмчүл болгон үчүн мындай өзүмө өзүм мындай кандай десем, өзүмө өзүм камкор кылам да. Анан бойдо деле мүмкүн ошол үчүн ошондой болуп калган. Анан экинчи нерсе бул рингде абдан мындай муздак мүнөз менен жүрөт экенсиз да. Орусча айтканда хладнокровие, аябай жана бет тиги взвешивание болуп атканда, беттеш болуп атканда баары мынтип эмоциясын эметсеңиз, такыр эмоцияга бердирбейт экенсиз да. Эми бир так айта албайм эмнеге ушундай. Бирок спортко чейин деле ушундай өзүмдү мындай өзүмө өзүм уверенно сезчүмүн. Эми бирок уверенно деп бул жакынтип өзүн көтөрүп, мындай самоуверенность деген эмес. Мындай уверенность да. Ошол. Анан бойдо дагы өзүмө өзүм ишенем. Мындай сомнение кылганга кылбайм да. Анан ошол мага жардам берет. Ошонун артынан мен соперницаларым мени мындай кандай десем, коркуп баштайт эмес, эми кичине серьез алышат да. Ооба, мен ойлойм, кээ бирлер даже рингке чыкпай эле утулат окшойт ошондой көрүп, ошондой хладнокровияны көрүп. Анан таймаш, машыгуу, неужели кандайдыр бир башка хобби жок? Кантип эс аласыз негизи? Эс алып деген уктайм, эс алып. Анан албетте азыр мындай кичине башка нерселер менен да кызыгып, саморазвитие десем да болот. Кичине китеп окуп, англис тилин, испанскийди кичине неме кылып, изучать этип, ошого аракет кылам, бирок полноценный времям жок ал үчүн. Тренировкалар эле. Башка нерсе деле жок, хобби. Мындай кино, активный отдых бирдеме.
андай жок. Мен билем, сиз өзүңүз соц тармактарды алып барасыз, инстаграмыңызды алып барасыз, Мен өткөндө бир интервьюдан көрдүм, 2000 подписчик болчу, бир бойдон кийин 9000 болуп калды. Эми канча болуп калды? Азыр 20 000 почти. Бул бойго чейин бир 13 000 болду окшойт. 13 000, азыр 20 000. Негизи мындай Кыргызстанга келсеңиз таанып атабы элдер? Ооба, таанып атышат. Мынтип сүрөткө түшүп алалык деп дагы келишет, жазышат. Эми негизи эле менин колдоочуларым өтө жакшы. Ар дайым мага жылуу калуу тилектерди айтып келишет. Ошо. Бул жакта бир абдан мындай коркунучтуу нерсе бар да. Ушундай жакшы жол менен келатып, жанагындай звездная болезнь деп коет, жылдыздуу оору деп коет. Мен болду чемпион болуп калдым, баары мени таанып калды деп. Ошондо мен ооруп калаптын деп коркпойсузбу? Эч коркпойм. Анткени мага туура тарбия беришкен деп ойлойм. Анан эч кандай мен андай нерсе жок менде. Башымды көтөрүп же бирөөдөн кыйынмын деген нерсе жок. Ар дайым менин апам жөнөкөй бол дейт. Ошол нерсеге жөнөкөй болгонго аракет кылам. Ошо. Анан бул жакта күйөрмандардан дагы кандайдыр бир суроолор түштү, ошону дагы сизге берип койсом. Фарида дейт, турмушуңузда октагондун ичинде эмес, мындай эң коркунучтуу нерсе, учурлар болдубу дейт, болсо айтып берсеңиз дейт. Коркунучтуу нерселер. Самый страшный момент в жизни вне клетки дейт. Ойлонбоп турмун, андай нерсе деле жок. Билбейм. Анан эмнеден чего ты стесняешься дейт. Ошондой нерселер барбы? Эми өзүм эле кичине стеснительныймын, анан чего стесняешься? Бирдемкени стесняться эткенин андай нерсе жок. Дагы бир эң популярдуу суроо, эгерде сен мушкер болбосоң, ким болот эле? Мушкер болбосом, эми ким болот билбейм, бирок окуу менен кетмекмин. Окуп билим алмакмын. Кайсы тармакта? Анысын билбейм эми. Билбейм. Дагы бир күйөрман жазып атат. Бир бойдон кийин Инстаграмга абдан көп каттар келип атат. Өзүнүн жеке турмушуңуз кандай болуп атат дейт. Жеке турмуш дегенде Личная жизнь. личная жизнь. Эми менин личная жизнь бул спорт. Спорттон башка эч нерсе жок. Ошол башка эч нерсе жок. Эми 20-га чыгып калдыңыз, неужели мындай подружкаңыздар, личный жизни бар, тияка бияка барат, ошондой неме жокпу? Калоолор. Мен дагы бир вечеринкага барып келейин, тияка барып келейин. Ошол мурдатан бери андай нерселерге кызыкчу эмес экенмин. Азыр деле кызыкпайм. Ал нерсеге убактым жок. Анан жанагы турмушка чыгуу деген дагы оюмда вообще жок. Эмнеге? Эми кандай жок эмес, эми бар, бирок азыр эмес да. Анын да убакыты келет. Өзүнүн ар бир нерсенин өзүнүн убакыты бар экен. Азырынча эми балдар деле бар, жазып мындай неме кылган балдар бар, бирок азыр мен даяр эмесмин. Шанс бербейт экенсиз да азыр, Эми даяр эмесмин да азыр немеге, серьезный отношения дегенге. Түшүнүктүү. Анда планыңыз жөнүндө сөз кылсак. Мына октагондун чемпиону болдуңуз. UFC'ни азыр менеджерлердин жумушу бул, туурабы? UFC контракт кылабы, предложение кылабы? Өзүңүз 5-10 жылдын арасында өзүңүздү ким көрөсүз? Мына Фарида 10 жылдан кийин деп коелу. Андай нерсени деле мен көп ойлонбойм. Учурчак менен жашаганга аракет кылам. Бирок ойлойм, мен бир атактуу инсан болом деп. Спорт жактан албетте, бирок спорттон да тышкары балким, билбейм. Башка нерсе пайда болуп кетет. Азыр эң алгачкы максатыңыз MMA, UFC, туурабы? UFC'нин дивизионуна кирип, ал жактан чемпион болуш. Туура түшүнүп атамбы? Ооба.
Ошол максаттарга жетиш үчүн эмне керек деп ойлойсуз? Ал максатка жетиш үчүн мага жөн гана убакыт керек. Мгм. Менде бүт нерсе бар. Ал нерсеге жетиш үчүн жөн гана убакыт. Буюрса ал убакытта жакын келди. Балким билбейм, 1 жыл балким кийинки боюм UFC'де. Аны так айта албайм. Мен бойлоруңузду байкасам абдан ылдамыңыз жакшы экен, тайминг деп коет. Ушул убакытта ушул удар кылыш керек же ушул убакытта ушундай кармаш керек, таймингиңиз мыкты экен. Бирок бул вид спорта мындай жаракаты көп бар вид спорта да. Ошондон коркпойсузбу, здоровьем кетип калат, травма алып калам деген. Негизи өмүрүңүздө травма болду беле? Ооба, албетте Жо травмалар мындай серьезный травмалар. Серьезный дегенде серьезный прям болгон эмес, Кудайга шүкүр. Ооба, травмалар болот деп дагы мындай мага айтчу, травмалар болот, эмне кыласың, бул жагың неме болуп калат, тиги жагың неме болуп калат деп. Бирок мен ошондо эле эми баштап атканда эле айткам, мен кандай десем, мен мушташканда меньше урон алганга аракет кылам депчи. Анан эгерде силер мындай болуп калат, тигиндей болуп калат деп ойлой берсең, ошондой эле болот деп. Мен ар дайым мушташканда дагы кичине башымды иштетип мушташам да. Жөн эле уруша бербейм. Smart work десем да болот. Эң опасный жагы ушул башка жеген ударлар, анткени бул жакта нейрондун баары жайгашкан. Ошол үчүн сурап атам да, мындай бир 5 жылда UFC'де мындай здоровьем кетип калбайбы деген кооптуу суроолор турган жокпу деген сөзгө. Жок, андай суроолорум жок. Ал нерсени эч ойлонбойм. Негизи кыздар жөнүндө сөз кылсак, Кыргызстанда кыздар мындай мыкты спорт жактан чыгып атат. Негизи ушул спорт кыздарга маанилүү деп ойлойсузбу? Анан эмнени берет спорт? Спорт бул спорт өзү менен өзү эле тарбия деп айтсам да болот. Спорт адамга жакшы тарбия берет, бирок кээ бирлер туура эмес жакка кетип калышы мүмкүн спорт менен. Анан кыздарды айтып кетсем, азыр бизде билбейм, эми кыздар көппү азбы, бирок жаңы чыгып келаткан кыздар бар. Анан Күрөштөн көп чыгып атат. Айсулуу Тыныбекова, Айперим Айдыт кызы дегенде, Мерим Жуманазарова жана башкалар. Анан мен дагы бир таң калтырган нерсе, ушунча ушул спортту жакшы көрөсүз. Себеби эмнеде? Мен мындай толук кандуу түшүнгүм келип атат да, эмнесин жакшы көрөсүз ушул спорт? Такыр калганын баарын четке кагып, только мына зал спорт машыгуу деп. Эмне үчүн ушундай чоң сүйүү пайда болду сизде? Эми спорт бул образ жизни десем да болот. Мага жакшы тарбия берди. Мени мындай токтоомдуу кылды десем дагы болот. Анан билбейм, ушул нерсе жагат экен, тренировка кылган жагат. Тренировка же соревнованияда мындай өзүңүз ошол жактан ачыласызбы? Же өзүңүздүн мүнөзүңүздү тренировкада вкладывать этесизби? Же кандай как это работает дегендейди? Эми билбейм, бүт нерсе жагат да. Эми тренировка кылганым, бойго чыкканым, ошол жактагы атмосфера, менин жанымдагы адамдар, бар жок нерсе мага жагат. Анан ушул иш менен алектим. Акырында сизди көрүп аткан жаш спортсмендерге, өзгөчө кыздарга айтып турган сөзүңүз бар болсо? Эми бир гана спортсмендерге эмес, бүт эле адамдарга, бүт эле жаштарга биринчиден бул эмне кылбасаңар дагы бир Кудайга ишениш керек экен. Бар жок нерсени Алла Тааладан, жакшы болобу, жаман болобу ошого шүгүр деп, нааразы болбой,
көпкө кандай деп коет, көпкө көппөй, жокко чөкпөй дегендей, барга көппөй, ошондой болуш керек. Анан Кудайга ишенгиле, өзүңөргө ишенгиле, анан жаныңарда силерге чындап силерди колдогон адамдар болсо ошолорго ишенгиле. Анан мындай ким эмне дейт бул маанисиз. Анан ушул окружениеңардан абайлагыла десем да болот. Анткени досуңар бар, бүгүн бар, эртең жок. Ошондой эле жаныңда адамдарыңар бүгүн бар, эртең жок. Ошол үчүн өзүңөргө ишенгиле, Кудайга ишенгиле. Ошо. Абдан жакшы кеңеш бердиңиз. Анан сиздин негизи мындай жолуңузда кандайдыр бир эми жеңил деп айта албайм, оор, анткени айттыңыз, мына тренерден айрылып, анан бул жактан да калам дедиңиз, зал жок дедиңиз. Азыр негизи Кыргызстанда спорт жакшы эле өнүгүп келатат да, мамлекет дагы көңүл буруп, бирок ушул муайтай, ММА, өзгөчө муайтай жөнүндө айтып берсеңиз, ушул кандай болуп атат азыр жагдайы? Чын эле ушундай оор болуп атабы азыр? Эми мен мурда любительскийде урушуп жүргөндө эле оор болчу. Бизде кандай десем, бизде көп күчтүү мушкерлер бар. Именно тайский боксто айтып кетсем, чемпион мирлер бар, 8-кратный ушундай чемпион мирлер бар. Бирок аларды билбейм эмне үчүн бизде государство колдобойт. Мындай кандай бир эми анча колдобойт деп айта албайм да, көңүл бурбайт. Көбүнчө бул олимпийский вид спортолорго көбүнчө неме кылышат. Бирок эми мен билбейм, азыр кандай экенин билбейм. Саясатка көп неме кылбайм, кийлешпейм, ошол үчүн азыр деле бирок колдобойт деп ойлойм. Негизи өзүңүздүн жагдайыңыз кандай азыр? Спонсорлор барбы? Анткени мен билем, чоң спорт деген бул чоң акча. Жалаң эле утуп алганда акча эмес, көп вкладывать этиш керек да, бул сборлорго акча, витаминдерге акча, экипировкага акча. Бул абдан көп мындай вклад кылыш керек, кандайдыр бир жетишкенчиликке жетиш үчүн. Сизди бул жакта колдогон кишилер барбы? Эми бул жакта колдогон кишилер жок. Эгерде ошо финанс жактан айтып кетсек, мындай спонсорлорум жок. Бирок Таиландда кээ бир мындай иностранец байкешкалар кичине жардам берип турат, там экипировкадан же витаминден, бирок ал да мындай постоянный основада эмес. Көбүнчө өзүмдү өзүм багам, спонсорлорум жок. Анан ошо. Таиландтан квартира снимать этесиз да? Ооба. Ошону баарын өзүңүз төлөйсүз? Ооба, квартира снимать этебиз, тамак аш, тренировкаларым бекер. Ошо тамак аш, квартира, витамины, байк. Тренер, менеджерлердин акчасын ким чыгарып берет? Ооба, алар да бар. Алардын да акчасын өзүм чыгарам, өзүмдүн гонорарымдан. Чын айтам, Таиландда бүт эле ойлошот, жыргализм деп, жыргализм эмес. Бизде жокчулук күндөр дагы бар. Тамакка таппай калган күндөр бар. Ушундай трудности есть. Ушундай. И неужели Кыргызстандан бир дагы мындай предложение түшкөн жок? Мына бул жактан чемпион болдуң, ушундай кыргыз желекти көтөрүп атасың, поддержка кылалы деп. Мен жеке спонсорлорду айтып атам. Эми менин бүт эле мени колдогон адамдар бул карапайым элдер. Анан бирок ойлойм, арасында бир адамдар бар колдогону. Бирок эмнеге колдобойт билбейм, ансын. Бирок дагы бир нерсени айтып кетсем, мурда менде спонсорлорум бар болчу. Менин тренерим бар болгондо, мен мындай спонсор жактан проблема жок болчу. Аларга мен дагы ыраазымын. Азыр айтып кетсем, аларды унутпайм. Өздөрү менен сүйлөшпөсөм дагы мындай Кудай астында ыраазымын. Ошо, бирок азыр спонсорлорум жок. Абдан өкүнүчтүү жагдай, мамлекетке дагы, жеке спонсорлорго дагы мен кайрылып кетсем, ушундай биздин жаркын жылдыздарды колдоп, жаш спортсмендерди, кыргыз желегибизди желбиретип турган, мындай үмүт берип турган спортсмендерди колдоп кетсек абдан туура болмок деп ойлойм. Сизге чоң рахмат маек үчүн. Сизге
чоң ийгиликтер, Алла таалам колдоп, эң чоң жетишкенчиликтерге жетип, койгон максаттын баары ишке ашып, Алла таалам жардам берип сизге буйруса Валентина Шевченко, Дмитрий Бивал деген биздин чыгаан кыргыз атактуу спортсмендердин бири болуңуз. Мен көзүм жетип турат сиздин мындай өзүңүздүн мүнөзүңүз, өзүңүздүн алып барганыңыз, мындай спорттук сапаттардын баарын көрүп атам. Сизге ийгилик дегенде эң чоң ийгилик. Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Өтө кубанычтамын бул жакта отурганыма. Баарыңарга рахмат. Все, рахмат.